бир четинен биз вакцинацияны айтып атабыз. Экинчиден биз дүйнөгө мына жарыя кылдык, бизде өзүбүздө дары бар экен деп. Жакшы суроо болду. Эмчин дегенде вакцинация деген бул профилактика ковидте. А жанакы азыркы кездеги ар бир антибиотик же болбосо киргизип аткан препараттар бул болсо уже ооруп калган адамды лечениясына дарылоого кетет. А вакцина болсо алдын алуу болуп атат да. Андагы эле бизде уу коргошун дагы эле колдонуп жатабы больницаларда, мамлекеттик больницаларда? Мамлекеттик больницаларда колдонбой калды. Кандай? Мамлекеттик больницаларда колдонгон жокпуз. Сиз интервьюну бергенде айткансыз да. Мамлекеттик больницаларда биз бере атабыз, ичип атышат. Биз мамлекеттик больницаларда 400 кишиге берип, клинический испытания болуп, бардык анализтерин азыр биздин Казакстанга берилген, Россияга берилген академиктерге ошол жактан биз резюмесин күтүп атабыз. Бардык анализтердин баарын биз жөнөттүк. Эч ким күлгөн жок, алардан. Серьезно алар кабыл алдыбы ошону? Биз эмчине легкий формасында и средней тяжестинде бердик. Ал жерде, оказывается, отхаркивающий и иммунитетти көтөрөт экен. Бүт бардык анализдерди ошолорду биз алдык дагы биз жөнөттүк. Күч эле деген баягы белге күч берет. Мына уу коргошун сиз мына өзүңүз аябай чоң мына сөз болду. Ушуларды бир мындай ученыйларга берип, баягы ушул өзүбүздүн эле Кыргызстанда альтернативный лекарство кылдырбайсызбы ушуну? Мындай каалоочулар, мындай ушунун жолу кандай болот ушуну? Рахмат, себеби биздин академик Алтымышев деген биздин бальзамды ойлоп таап киргизгенде дүйнө жүзү аны признавать эткен. Ошондой эле биздин азыркы кездеги көп дары дармектер менен өзүбүздүн эме менен заниматься эткендердин ученыйлардын баарын биз чогулттук. Жакын арада сиздерге дагы колдоо берсеңиздер биз киргизели деп атабыз. Ошол алардын ассоциациясын түзүп, алардын мындай законно иштегенге уруксат алыш керек болуп атат. Ошону биз киргизели деп атабыз. Себеби мына көрүп атасыз, баяттан бери бирөө ошол жанагы вакцинацияны бирөө алгысы келбейт, бирөө алгысы келет. Ушундай мына өзүңүз көрдүңүз сөз болуп атат. Мына Кыргызстандын тоолорунда өскөн чөп бул өзү эле дары да негизинен. Ушуну бир баягы ученыйлар менен бир ушуну сиз инициатива көтөрүп туруп ушуну жасатсыңызчы. Ушу Кыргызстандын дарысы катары. Мына Кыргызстанда көп жерлерде чыгара баштады, мында бираздан ушундай лекарстволор чыгара баштады. Ошол элибиздин иммунитетин көтөрүү боюнча да иштебейсиздерби? Спорт менен достошуу, сууга сүзүү, тамак ашты күчөтүү, баягы чөп чаар менен дарылоо дегендей. Вакцинаны алгандан көрө сиз айтып аткан уу коргошунду тамчылатып ичип турганыбыз жакшы болсо керек деп атам да. Салио Карпеш, мен ойлоп атам, биз бардыгыбыз депутаттар дагы пример кылып, иммунитетти көтөрүш керек. Ошол иммунитетти көтөрсөк, бул ковидти да жеңип чыгабыз. Рахмат.